Жалпы салам, менин атым Айгерим. Мен мектепте окуйм. Бул жыл мен үчүн оор жылдардан болду. Балким менден башка кимдир бирөөлөргө да оор болгондур. Эгер андай болсо, комментарийге плюс коюңуздар. Сиздерде эмне болгонун билбейм, менде баардык жактан жаман. Жөн эле укмуш. Былтыркы жылдан бери элдин көзүн күйгүзүп, бала үй бүлөнүн абдан куртой баласы менен жолугушуп баштагам. Башында абдан бактылуу элем, бирок кийинчерээк мен ага кызыксыз экенимди, ал мени менен жөн гана имиджин көтөрүү үчүн кымбат саат тагынып, кымбат телефон менен сүйлөшүүдөй гана керектигинди түшүндүм. Ал өтө эле бой көтөрүп, өзүнүн гана каалоосун айтып, ошол эле учурда мен анын бакма күчүгүндөй болуп, артымдан чуркашымды талап кылуучу. Көп убакыт анын ыгынан чыкпай жүрдүм. Бирок акыры тажап, аны менен сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүм. Анымдан да эч майнап чыкпагандыктан аны чанып кеттим. Башында ал абдан ачууланып, мени коркутуп кыйкырып жүрдү. Мага баары бир эле, мен өзүмдүн чечимимди эч ак эле чыгарып койгом. Андан кийин мага гүл, белек көтөрүп келе баштады, бирок анын жөн гана жарышып, андан соң мени чанып кетерин билгендиктен кубалап жибердим. Чынында ал мага жакчу эле. Жана аны толук билбегениме капа болуп жаттым. Мен чынында экөөбүз бирге боло алабыз деп ойлогом, бирок андай болбоду. Атамды кризиске байланыштырып, жумуштан кыскартып салышпаса, балким депрессияга түшөт белем, ким билет. Бул чындыгында трагедия эле. Менин апам иштебей үйдүн оокаттары менен менден кичүү бөбөктөрүмдү карап үйдө болчу. Бул өтө көп убакытты жана күчтүү талап кылчу. Атам жалгыз үйдү багуучу болчу. Бизге дагы жашап жаткан үйүбүздүн кредитин төлөшүбүз керек. Атамдын жумуштан чыгышы биздин ачка калышыбыздан тышкары көчөдө калышыбызга да алып келет эле. Үй бүлөбүздө өзүбүзгө ылайык жумуш издөө башталды. Бирок мындай кризис учурунда жумуш табуу оңой эмес эле. Анын үстүнө апамдын өзүнүн кесиби боюнча тажрыйбасы жок болчу. Колледжди аяктагандан кийин өзүнүн үй бүлөгө арнап жумушка чыккан эмес. Анын үстүнө үйдө кичинекей бөбөгүм да бар. Акырында мен дагы жумуш караштырып көрмөй болдум. Балким мени ийгилик коштор. Чын эле мага ийгилик келди. Мага Мира эженин чакыруусу келди. Андай үй кызматчысы болуп иштээрим, бирок бир жума сыноо иретинде эгер жагып калсам жакшы айлык төлөнөрүн, анын үстүнө жарым күндүк жумуш күнү болорун жазыптыр. Демек мектептен да калбайм, мен кандай кылсам да бул жумушту алышым керек. Сөзсүз алышым керек. Кийинки күнү мен жумушка жөнөдүм. Бул 3 кабаттан турган ичи абдан кооз үй эле. Көрсө бул үйдө баардык кызматкерлер, бала багуучу, ашпоз, үй жыйнагыч, ал баардык жумуштарды аткарып, мен сыртынан иретке келтирип, балдардын артынан оюнчуктарын жыйнап, ордуна коюп, күкүмдөрдү тазалап, кимге эмне керек болсо алып берип жана башка майда барат иштерди жасайт экенмин. Бул жумуштар жеңил эле экен. Анткени менин бөбөктөрүм үйдү чачканда кээде потолоктон бери жууганга туура келчү. Биринчи күн билинбей эле өтүп кетти. Анын артынан экинчи күн ошентип бир жуманын өткөнү билинбеди. Мира эже менин азамат экенимди мактап турукту, жумушка алаарын айтты да стажировканын акчасына премия кошуп берди. Мен абдан сүйүндүм. Кетээримдин алдында эртең соревнованиеден улуу баласы келерин, мындан кийин жыйнаганга бир бөлмө кошулаарын эскертти. Бир бөлмө эч кандай кыйынчылык туудурбагандыктан макул болдум. Бул күнү үйгө баатырларча кайттым. Анткени үй бүлөмө бир жумалык тамак ашка жетип турган акча алып келдим. Апам ыйлап да жиберди, себеби атам дагы эле туруктуу жумуш табай элек болчу. Кээде гана майда жумуштар табыла калганы менин акчасы көпкө жетпей калчу. Ал эми менде жумасына төлөнүүчү стабилдүү айлык болот. Кийинки күнү сабактан кийин жумушка келдим. Баары тең эле күндөгүдөй башталган. Бир убакта баласынын бөлмөсүнө сок алып баруумду айтышты. Стаканга сок куюп алып бөлмөгө киргенимде көргөнүм мени нес кылды. Отургучта менин мурунку жигитим отурат. Ал бурулбастан сок куюлган стаканды жакын алып келишимди айтты. А мен болсо ордумдан полго кагылгандай жыла албадым. Ал башын мен жакка бурду. Узакка созулган тынчтыктан кийин шылдыңдуу күлкү чыкты. Билесиңби, мен сенден өч алгым келип жүргөн. Мына эми менде мындай мүмкүнчүлүк бар. Анткени менин каалоом дайыма аткарылат. Мага окшогондор дайыма баардык каалаганын ала алышат. Ушул учурда баарын таштап, чуркап кетким келди. Бирок анте албайм, себеби ушул жумушума көп нерсе байлануу. Мен мындан ары жеңил болбосун билдим. Бирок кептин баары анын эмне кылаарында. Жана мен кантип каршы тура алам? Ушундай ойлор менен анын бөлмөсүнөн чыгып, жаңы эле кызматчылардын бөлмөсүнө жеткенимде кайрадан андан чалуу келип башка сок сурады. Кандай сок калаарын айтпай жөн гана сок деди. Алманын согун алып барып бердим. Жаңы эле бөлмөгө келсем, башка сок деп буйрду. Жүзүмдүкүн алып бардым, ошентип 8 жолу ташыдым. Менде андан башка толтура жумуш болсо дагы эч нерсе кыла албадым. Себеби мен гана сок алып келишимди талап кылып туруп калды. Биринчи этаждан экинчи этажга жүгүрүп жүрүп, бутумду тарта албай калдым. Бирок ушул убакыт ичинде конок үйдүн балдар согуш талаасына айландырышыптыр. Вазаны сындырып, оюнчуктарды баардык жакка ыргытышыптыр. Кожоюн үйдүн чачыгын жаман көрүүчү. Ал келгенче 10 мүнөттүн ичинде иретке келтириш керек болду. Баарына жетиштим, бирок үйгө баспай эле жөргөлөп жеттим. Кийинки күнү жумушка баарына даяр болуп бардым. Бүгүн кандай болорун билбейм, бирок жакшы нерсе эмес. Мен келгенден кийин балдарга суу чачуу пистолет менен ойногонго уруксат берди.
Бүгүн үй жыйнаган кыз келбегендиктен биринчи этажды өзүм тазалап кургатканга туура келди. Кийинки күнү бөбөктөрүн менин үстүмө тамаша үчүн даярдалган красканы төктүрдү. Краска суудан жакшы кетет, бирок менин кебетемди көрсөңүздөр бир укмуш. Анын үстүндө мен өзүмдү эле эмес, үйдүн полун да тазалашым керек. Алмаштырганга башка кийимим болбогондуктан үйгө ушундай кебете менен кеттим. Кийинки күнү мектеп аябай дуулдап жатыптыр. Көрсө ал менин пол жууп жатканымды эле эмес, үйгө кетип бара жатканымды ролик кылып чыгарыптыр. Бул абдан уят эле. Менин үй жумушчусу болуп иштеп жатканымды баары билди. Көбү мени шылдыңдап күлүп жатышты. Мен эч кимге үйдөгү абалды түшүндүрө албайм да. Жөн гана үйгө качып кетип көпкө ыйладым. Азырынча башка жумуш таба албагандыктан түштөн кийин кайрадан жумушка жөндөдүм. Акча абдан зарыл болуп турган. Үйүнө киргенимде көргөнүм мени таң калтырды. Менин мурунку жигитим конок үйдүн ортосунда туруптур. Үстүнкү кабаттан мени чакырган үн чыкты. Тепкич менен көтөрүлүп чыксам, Мира эже туруптур. Мына баарыбыз чогулдукпу, эми баштайлы. Балдар, уруксат деп команда берди эле. Ошол замат мурунку жигитимдин башына мага төккөндөй бир чака красканы куюп салышты. Мына сен бөбөктөрүңдү тентек кылуусуна уруксат бересиңби? Анын үстүнө андайга өзүң үйрөтөсүң. Ошондуктан алардын кылыгын өзүң сезишиң керек деди. Эми болсо үйдү иретке келтир. Атаңдын конок үйдүн чачык болуп турганын жаман көрөрүң билесиң. Чоң кыз, ушундай чачыкты жыйнаганга сизге канча убакыт кетти деп сурады менден. 20 минут эже. Оба, ошончо убакыт. Эгерде үйүн ичинде коюлган камераларга ишенсек. Же сен аларды кызматчылар үчүн эле коюлган деп ойлодуң беле? Жок, менин кымбаттуум. Мен балдарымдын өзүлөрүн татыктуу алып жүрүшүнү каалайм. Бул чоң кыздын сага эмне кылганын билбейм. Аны 3-чү кабаттагы менин кабинетимден эмне болгонун талкуулайбыз деп ойдойм. А сен башка бөлмөлөргө из калтырбастан бизге сок алып келип бер деди. Биз кабинеттен көпкө сүйлөштүк. Мен өзүмдүн окуямды айтып бердим. Ал мени бөлбөстөн күн коюп укту да атамдын ким болушун иштегенин сурады. Анан да жаш кыздын үй жумушчусу болуп иштөөсү уят эмес экендигин, бирок мендей акылдуу жана элпек кыздарга башка да жумуш бар экенин айтты. Эртеси атам менин күйөөсүнүн офисине резюме менен келишимди айтты. Баса биз сүйлөшкөнчө мен 3 стакан сок ичтим. Менимче, мурунку жигитим бүгүнкү күнкүдөй мага кам көрбөсө керек. Андан тышкары да апасы эгер менин катышуудагы видеону өчүрбөсө, ал интернетке анын видеосун чыгарарын айтып кор. Үйдөгү камералар сопсонун иштейт да. Чындыгында бул абдан жагымдуу болду. Мен анын апасын жардам алам деп ойлогон эмесмин. Арыздаанын да билбегем. Ал баласы болгону үчүн ага болушат дечүмүн. Бирок менин чоң энем айткандай, боорукерлик дайыма сыйга татыктуу экени чындык экен. Эртең атам экөөбүз сүйлөшүүгө барабыз. Кандай ойлойсуздар? Биз жумуш ала алабызбы же мен дагы мурунку жигитим менен согушуп жүрө беремби? Эгер сиздерге видео жакса, лайк басып, комментарийге жазыңыздар. Каналга жазылганды унутпаңыздар.